Экинчи мисалды карайбыз. Экинчи мисалда 9x квадрат минус 6x плюс 1 барабар 0. Мында деле d барабар v квадрат минус 4ac деген формулага салабыз. Ар бирин белгилеп алабыз. А барабар 9, v барабар минус 6, с барабар 1. Формулага салганыбызда минус 6-нын квадраты 36, 4кө 9-ду көбөйсөк 36. Демек 0-гө барабар болгон учурда 1 эле тамырга ээ болот дедик, а? Бул учурда минус v бөлүнгөн 2a эле болуп калат. Себеби дискриминант 0-гө барабар. V'быз 6-га барабар болгондо 2-ни 9-го көбөйсөк 18 болот дагы. 2 минус плюска айланып 6-нын астындагы 18ден 6 болот дагы. Бул барабар 6-га кыскартып берсек 3дөн 1-ге барабар болуп калат, балдар. Ошентип биз квадраттык теңдемелерди иштеп алабыз, иштей беребиз. Кийинкиси x квадрат плюс 3x, x плюс 7 бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн 4 дейт. Бул учурда биз бирдей бөлүмгө келтирип алышыбыз керек эле. Ал үчүн ар бирин бирдей санга көбөйткөнүбүздө бирдей сан келип чыгыш керек. Ошондуктан бул жерде биринчи бөлчөктүн бөлүмү 2 болгондуктан, экинчи бөлчөктүн бөлүмү 4 болгондуктан 4кө келтирип алыш үчүн 2-ни 2-ге көбөйтөбүз. Ал үчүн алымындагы 2-ге көбөйтөбүз. Башкача айтканда 2x квадрат плюс 3x'ты 2-ге көбөйсөк 2x квадрат плюс 6x болуп калат. Кийинкиси x плюс 7 өзү жазылат. Андан соң кошуп кемитүү амалдары жүргүзүлөт. Ошол окшош өзгөрмөлөргө бул учурда 2x квадрат плюс 5x минус 7 деген квадраттык теңдемеге келди. Буну биз дискриминантка салсак 81-ге барабар болот. 81ден 9 чыгат. Биз өзүбүз байкагандай, ордоруна койгонубузда биринчи тамырыбыз 1-ге барабар болду, экинчи тамырыбыз минус 4дөн 14 деген санга барабар болду. Экөө тең жуп болгон үчүн буну 2-ге кыскартып берсек 2ден 7 деген сан пайда болот. Демек, жалпы учурда биз билгендей эле теңдеме чыгарууда эгерде дискриминант 0дөн чоң болсо 2 тамырга, 0гө барабар болсо 1 тамырга, 0дөн кичине болсо тамырга ээ болбойт экен. Ошону билип алсак эң негизгиси болуп эсептелинет. Негизинен интернет аркылуу сабак өткөнүбүз менен китебиңерден тапшырма беремин мен силерге. Ошол китептен иштеп мага көрсөтөсүңөр, балдар. Кийинкиси деле ошол сыяктуу мисалдар. Дискриминантка салабыз. Бул учурда жалаң өзгөрмө болгондуктан өзгөрмөлөрдү ордоруна коюп чыгарабыз. Бунун эч кыйын жери жок. Өзгөрмөлөр менен деле жүргүзүлүүчү амалдарды биз билебиз. Ошондуктан бизге кыйынчылыгы болбойт.